айрыкча отурушундай моменттерде болот го. Азыр мына 5 мүнөттө жетем, азыр 10 мүнөттө жетем, мына азыр чыгып атам, кача үйүнөн чыга элек ал. Ал эмне ошол сезимдердин баары жаш бала позициясында. Эгерде биз ар бирибиз жашообузга жоопкерчилик алып, мындай болуп калды, кечигип калдым, мынча саатка кечигем десе, мүмкүн тиги экинчи тарап ал жерге бара элек. Ошол убакыттын ичинде мүмкүн башка жумуштарын бүтүрүп алат да. Биз эмне дайым кыргызчылыкка салабыз дагы, всегда кечигип барабыз. Бирөөнүн акысына киребиз, убактысына кирип атпайбызбы? Айтпастан дебестен. Бул бир, экинчиден всегда жаш бала позициясында. Баргандан кийин, мисалы отурушка баргандан кийин деле унчукпай отуруп калбайт го, актанат. Ушундай болуп калды, тигиндей болуп калып деп даже болот жалгандарды кошотчумбу? Эмне суроонно совесть мучает, совесть бар да. Эмне алып атасың дейт да. Анан эмне? Кайра өзүнө болгон сезим, өзүнө болгон самооценка түшөт, артынан өзүнө болгон ишеним түшөт, жоопкерчилик жок болот, эмне все время страдать эте берет.